Ошондой туугандар. Бизде чакан эле семьябыз. Чакан деген канча? 6 киши. 6 кишиге жетсе керек. Ушу мен жасаган. Негизи аял заты үйдө отурганда колдоо керек да бардыгына. Колдоп турсаңыздар эле ар бир аял жакшы жагы бар да, жакшы жагын көргөзөт. Жаман мамиле кылсаңыздар, конечно, жаман жагын көргөзөт дегендей. Концерт ушундай сонун болду. Ошол нерселердин баарын айтып берди жашоодо. Кандай жакшы адам болуш керек, кандай жаман адам болуш керек дегендей. Ар бир адам жаман боло бербейт да. Жакшы жактары да бар ал адамдардын. Деп айтты. Ушундай тамак жасап, ушундай рецепттерди тартып киргизип турам эми. Басам малина келатат жолдо. Бирөөдөн алабыз да биз. Постоянно эмне жыл буюрса өзүбүздөн чыгат. Тааныш эле адамдан алабыз. Өзүбүздөн чыга элек да, сортторчу. Эмне жыл чыгат, малинанын сорттору. Ушу өзүңүздөр деле көрдүңүздөр да, могу ноябрдын 11-15-ине чейин болду да. Негизи боло бермек. Просто мен өзүм кыйып салдым. Анткени уже болду. Малина эс алсын депчи, эмне жылда жакшылап күч кубаттап да болуп бериш керек да. Эрте эс алса, эрте берип, жакшы берип баштайт, өзүнө топтоп баштайт дегендей. Ошо эс алууга кетти. Эми жаңы көчөттөрдү отургузабыз. Могу 1-2 күндө келет. Бүгүн эртең жарык күнү келип калат. Ошону сиздерге да көргөзөм. Жер кандай болуш керек, аралыктар канча сантиметрден кылып отургузуш керек. Биз менен болсоңуздар, баардыгын көрөсүздөр. Ушинтип калгысы бүттү. Үйдө бош кезекте ушундай дандуу тамактар жасап турабыз, эринбеген. Анан бош убакыт болбосо албетте прошка эле тамактар болот. Ушундай калгыс болду. 6 адамга жетет го дейм, кандай ойлойсуздар?